Саламатсыздарбы? Кымбаттуу кесиптештер. Сиздер менен жолугушканга биз абдан ыраазыбыз. Эгер момундай оор болбогон күндө балким бетме-бет сиздер менен байланыссак, мындан да жакшы болмок. Биз өзүбүздү тааныштырып кетели. Мен Ахматов Дамир Абласанович, Кыргыз Билимдер Академиясында искусство жана технология, ден соолук маданиятынын көйгөйлөрү деген лабораторияда ага илимий кызматкер болуп иштейм. Бул жерде биздин Оторбекова Айнагүл эжекебиз Кыргыз улуттук университетинде педагогика факультетинин көркөмөнөр жана технология бөлүмдөрү боюнча ага окутуучусу. Ошондой эле биз менен Жаманкулова Кыял эжекебиз ушул эле Жусуп Баласогун атындагы Кыргыз улуттук университетинин кесиптик педагогика боюнча көркөмөнөр жана технология предметтери боюнча ага окутуучу болуп иштейт. Эми бул жерден сиздердин микрофондор өчүп турган мезгилде мен кичине кыскача баяндама берип кетейин биздин предметтер боюнча. Эми бул жерден өзүңүздөр билесиздер, көркөмөнөр жана технология предметтери азыркы учурда өтө көп көйгөйлөр бар. Аны болсо азыр сиздер менен да талкуулай турушубуз керек. Биринчи класстан 7-нчи класска чейин көркөмөнөр предмети. Бул жерден 5-6 класстар жаңы 2-нчи муундагы стандарттын негизинде иштээрин сиздер жакшы билесиздер. Ошондой эле 2-нчи класстар 1-нчи муундагы студенттик стандарт менен иш жүргүзүлүп атат. Ошондой эле технология предмети дагы 5-тен 5-6 класстар жаңы стандарттын негизинде, ал эми калган класстар болсо ошо 1-нчи муундагы стандарт негизинде иш жүргүзүлүп жатат. Эми бул жерден айтып кете турган нерсе, окуу программалар дагы ошол стандарттардын негизинде иштелип чыккан. Анан сиздер жакшы билесиздер, 5-6 класстар үчүн окуу комплекстери баардык жерде басылып чыгып, мектептерге жеткен, окуучулар үчүн окуу китептери, ошондой эле методикалык колдонмолор дагы сиздердин колуңуздарда бар. Былтыркы жылы биз билим кербенинде бүт республикабыздын аймактарын кыдырган мезгилде көпчүлүк мугалимдер жана календардык тематикалык планды жазганда кыйналабыз деп суранышты эле, ошондо жардам бергиле депчи. Быйыл биз ошол календардык тематикалык планды дагы оңдоп түзөп, жаңылап иштеп чыктык. Муну болсо сиздер Кыргыз Билим Берүү Академиясынан алсаңыздар болот. Бул жерде ручка кептериңиздер болсо, телефондорунда жазып алыңыздар. 0558 63 47 63 телефонуна чалсаңыздар. Ушу Кыргыз Билим Берүү Академиясынын 17-нчи кабинетинде Назгүл деген эжекебиздин, ошол Назгүл эже аркылуу байланышып, бул календардык тематикалык пландарды алсаңыздар болот. Сезим. Кайра кайталап коесузбу? Тез бол. Телефон 0558 63 47 63. 17-нчи кабинет. 63. Эми бул жерден ар бир мугалим өзүңүз бар болбой, ар бир райондун метод бирикменин жетекчилери бар. Ошолор менен кабарлашып, адегенде топтоп эже менен сүйлөшкөндөн кийин, анан сиздердин биякта балким окуган балдар бар, же болбосо ошо каттаган таксилер бар. Ошолор аркылуу берип жиберсеңиздер, бияктан ошону жөнөткөнгө биз жардам беребиз. Менин да телефондорум бар, жана программаларда ошондой эле август кеңешмесиндеги биздин ошол авторлордун телефондору берилген. Ошол аркылуу байланышсаңар болот. Андан кийинки маселе, могул биз ушул предметтерди
Ayткандай эмнегедир көпчүлүгү муну 2-3 катардагы предмет катары көп маани бербейт. Мен айтат элем, биздин эң көйгөйлүү предмет бул технология предмети. Анткени өзүңүздөр билесиздер, баягы мурдагы Союз учурундагыдай станоктор, ошондой эле мастерскойлор айрым мектептерде таптап эле жоюлуп кеткен. Ошон үчүн сиздерден суранат турган нерсе бизге эмне жардам берет? Бизге жанагы билим берүүнүн предметтик стандарттары. Ошол стандартта ушул предметти окутуу үчүн эмнелер керек деген артында перечень берилген. Канча каражат керектелет, кандай болуп жабдылышы керек дегенчи. Ошону эми дароо 100% топтоп алыш бул мүмкүн эмес. Муну ошол мектептин администрациясы менен бирге сүйлөшүп, ата-энелер менен бирге ошол каражаттарды алып топтоп, анан иш алып барсаңыздар, ишиңиздер жеңил болот деп ойлойм. Андан кийин бул жерден дайыр айтып кете турган нерсе, предметтер башталгыч класстарында, айрыкча көркөм өнөр предмети. Башталгыч класстын мугалимдери өздөрү берген учурлар көп кездешет. Жерлерде болгондо бул предметтер такыр эле өтүлбөй, жазуу жана окуу, ошондой эле эсеп чыгаруу менен алек болуп, анан эптеп эле балдар толгон учурлары менен көп байкап жүрөм да. Эгерде башталгыч класстын мугалими ошол атайы программалык материалдарды аткара албаса, анда муну сөзсүз түрдө атайын адиске сиздерге сала кетейин. Экинчи нерсе, мурда кружоктор иштери эле, музыка жана көркөм өнөр предметтери боюнча. Азыр деле ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Бул айыл жерлеринде балдардын саны аз болгон учурда мугалимдердин ставкасы толбой калган учурлар көп болот дагы, кадрлар көп алмашкандыгы маалым болду бизге. Ошон үчүн болгон кезде мектептин жетекчилери ушул мен атап өткөн искусство билим тармагындагы предметтерге кружокту атайы бөлүп берсин биз өтүнүп атабыз. Анын үчүн сиздердин да аракетиңиздер керек. Бул жерден дагы айтып кете турган нерсе, ушундор жана уратыштын технология деп атпайбыз, биздин негизги компетенциянын бири маалыматтык компетенция болууда. Азыр учурдун талабы болууда. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 5-6 класстын китеби бар болгону менен башка класстарда китеп жок. Ошон үчүн программалык материалдардын баардыгын тең ошо интернет маалыматтардан пайдаланганга аракет кылыңыздар. Жанагы атайы билимин жогорулатуу курстарына келген мугалимдер менен байланышыбыз бар. Ошол мугалимдердин интернеттеги адрестери, эгер сиздер менен да байланышсак, өзүңүздөр ошо интернеттеги адрестерди берсеңиздер, биз ошол документтерди, анан мугалимдердин иштелмелерин сиздерге аракет кылабыз. Эми жерден жалаң эле маалыматтар менен чектелбейли, сиздердин сурооңуздар болсо, ошого биз жооп берүүгө аракет кылалы. Димиңиздер сүйлөсөңүздөр дагы ошол микрофонду күйгүзүп, анан бирден сүйлөсөңөр. Саламатсызбы агай? Нарын шаары. Бияктан мугалим сүйлөйт. Саламатсызбы агай? Саламат. Дамир агай, саламатсызбы? Саламат. Мен Нарын шаарынан сүйлөп атам, Арцанбек Буйлашуулуу мектептен. Жанагы сиз түзгөн 5-6 класстын технология боюнча китептеричи?
Так. Эле жана садоводство, животноводство эле болуп калыптыр. Ошону мындай өзүбүздүн шартка ылайыктап өзгөртүп өтсөк болобу? Шаар жерине. Так, бул жакшы суроо болду. Негизинен жанагы программалык материалдар. Вот. Мындагы жергиликтүү шарт, ошол аймактын табигый каражаттары, вот, эмнени практикалык иш менен аткарса болот. Муну биз 15-20% чейин өзүңөрдүн ошол теманын алкагында өзгөртүп иштесеңер болот. Анткени, мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал, биздин бул көл, нарын өрөөндөрүндө картошка чүйөрөндө жакшы өссө, мисалы үчүн Баткенде картошкага көп маани бербейт. Ал жерде өрүк. Демек, ошол өздөрүнө ылайыкташкан өсүмдүктөрдү, же болбосо жаныбарларды, үй жаныбарларын ошого кандай камкорлук көрүү боюнча кошумча темаларды киргизип алып өтсөңөр, андан бешбетер жакшы. Алар уруксат берсе аны чыгатты. Технология предмети программасында бардык темалар ошолго керектүү темалар. Анан кээ биринде биздин эгерде практикалык ишти аткарганга мүмкүнчүлүк болбосо, жок дегенде теориялык билимдерди берип, анан практикалык иштерди өзгөр пландаштырсаңар болот. Болдубу? Суроого канааттандыңызбы? Дагы суроо болсо? Çay içmenizi kaçıyor. Kabak değil mi? Kabak. Turgan ejeler, agaylar. Suroo бар эди. Замир агай. Мен сурооңузга мени суроомо көп түшүнбөй калдыңыз окшойт. Жалаң эле 5-6 классына садоводство, животноводство болуп атпайбы? Ошону кичине өзгөртүп, жана Германия немистерден окуган баягы германский технологиялар жетпеди сабак. Ишке карап колдонду. Болот. Ошол боюнча аралаштырып өтсөк болобу дегеним. Болот. Муну календардык тематикалык план түзгөндө Атайы жана деген жер бар. Ошол жерге ушундай тема кошумча кирди деп жазып койсоңуздар, сиздерге эч ким претензия кылбайт. Рахмат агай. Эч нерсе эмес. Салам агай, суроо бар эди. Айтыңыз. Агай, баягы кружок жөнүндө, ошо платный кружок отдельный технологияга берилген кружокму, же мана музыкага берилген кружоктан ажыратып бериледими? Атайы кружокторго сааттар берилген. Жетекчилер менен жолукканда ушул нерсени айттым. Биздин искусство билим берүү тармагындагы предметтер жан дүйнөсүн ойгото турган предметтер. Эми азыр деле көрүп атасыздар, заманыбызда баалуулуктар да башка болуп кетти. Анан адамгерчилик, кыйман маселеси, ушулардын баардыгы тең байкатпайсыздарбы? Бул искусство тармагындагы сабактардан сөзсүз түрдө кружокторго басым жасашыбыз керек. Муну деле мектептин администрациясы түшүнүш керек. Экинчи нерсе, азыркы талапта жана долбоорлук сабактар деген болуп атпайбы? Проектный урок дегенчи. Декеле өзүңөрдүн предмет менен алек болбостон, ушул музыка предмети, адабият предметинин мугалимдери менен бир теманы тандап алып, Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылык жолу деген бир күндүк долбоорлук сабакты уюштурсак, бул жерден ал тууралуу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын киносу, балеттегиси, музыкадагысы, көркөм сүрөт өнөрүндөгүсү, ушунун баарын тең камтылган сабак болсо, жөнөкөй бир сабакка караганда бул баланын өмүрүндө
unutulгус сабак болот деп ойлойм да. Ушундай долбоорлук сабактарга көбүрөөк басым жазсаңар. Сурооңуздар болсо да бериңиздер. Bilmedim. Ayt Togay. Tursunay. Sen yakada kaçırsan. Atvet aldım anan menge жақсы угулбай калды кимдир мана кичинеге балаларды звуку басып кетти мингиз угулбай калдым анан өзүңүз листеңизге жазармын түшүнүксүз болуп атат Тамас Тамир агай мен технология могу биздин эки кабинет бар да, бирөөсүндө болсо жалаң станоктор эркек балдар үчүн, кыздардыкында эч нерсе жок, машинкадан башка. Анан эки группага бөлүп атпайсызбы? Эки группага бөлгөндө эркек балдар эмне иштеш экенин билбей калышат экен да, бая мурункудай эле кыз эркек кылып бөлсөк болобу агай? Бул жерден баягы бир кездерде эркек балдар өзүнчө, кыздар өзүнчө бөлүнгөн учур болгон. Анан азыр эркек кыз деп биз бөлө албайбыз. Эмгектин тармактары боюнча гана бөлөбүз да. Бизде ошо технология сабагында эмгектин тармагы келип атпайбы? Анан бул жерде класстагы балдардын саны 30дан биз эки топко бөлүп өтсөк болот. Азыркы заманда өзүңүздөр деле күбө болуп атасыздар. Биздин кыз балдар кадимкидей эле тиги машина оңдогон жерлерде компьютер менен татынакай эркектерден кыйын иш кылып оңдоп атышат. Тескерисинче карасаңар, ашканаларда жалаң тиги эркек балдар повар болуп иштеп атат. Жана кийимдерди тиге турган цехтерде негизинен эркек балдар үтүктөп жалаң эле тиги бычкан анан тиккен жагында эмгектенип атат. Азыр баягы эмгектин тармагы бул эркектики, бул кыздардыкы деп бөлгөн учур болбой калды. Ошон үчүн сиздер дагы ошол эркек балдардагы кыз балдарга тиешелүү жумушка жардамдашып, бул эми баягы сразу эле баарын тең ошол кызда иштеп калуу деген нерсе эмес. Эркек бала деле солдатка барат, топчу тиккенди билиш керек, жамаганды билиш керек. Анан жок дегенде кыз балдар деле ошол эркек кылган жумушту эрен-төрөндөй азыр көп эле нерсени аял зат аткарып атпайбы? Ошон үчүн сиздер дагы ошол группаны түзгөндө а жерде канча кыз катышты, канча эркек катышты деп баягы эч ким сурабайт сиздерден. Бөлгөн группалар ошо эмгектин багыттарына ылайыктуу болсун. Дагы сурооңуз барбы? Дамир агай, дагы бир суроо. Эмереке айтканыңызды кайталап коесузбу? Мен жакшы түшүнбөй калдык. Жана көркөм өнөр сабагы боюнча 1-класстан өйдө ушул мугалим өзү бериш керекпи же ошо башталгыч класстын мугалимдери бериш керекпи? Көркөм өнөр сабагы боюнча. Бул жерден эми көп баягы түшүнбөстүктөр бар да. Мисалы үчүн, могу педагогикалык вуздарда жанагы башталгыч класстын мугалимдерин окутуп атканда негизги предметтер бар. Бул окутканга, жазганга, эсептеткенге. Мына ошол предметтерден булар бос беришет. Ал эми мугалим жок болуп калса, ошо музыка анан көркөм өнөр предметтерин кошумча бергенге дагы буларга кичине багыт беришет. А негизи бул көркөм өнөр мугалими, музыка мугалимдери өздөрү бериш керек. Анткени биз көрүп атпайбызбы? 5-класска барган бала түстөрдүн аталышын билбейт. Siz söyle öyle. Натюрморттайса, тиги скульптураны. Ошон демек бул мектептерде предметтик билим берүү стандарттары жөн аткарылбай эле үстүртөн формалдуу болуп келгендин көрсөтүп атпайбы? Ошон үчүн бул жерде адис мугалим сөзсүз түрдө бул предметтерди Рахмат. Агай, мен суроо берейин дедим эле да. Айта бай. Дамир агай. Мен суроо берейин дедим эле, Балыкчы шаар 13 мектеп. Мо 8-9 класстар технология предметинен бөлүнөбү эки группага? Балдардын саны канча? Балдар 30дан ашып атат да. Бөлөсүңөр сөзсүз түрдө. Муну былтыр бөлгөн эмес да, ошо былтыр бөлүнгөн эмес деп эле 8-9-ту бөлбөй атышат. Былтыр да бөлүнүш керек болчу. Сиздер быйыл бөлүнөт агай точно, Могу жерде мындай да, бизде жанагы
Атайы Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин сайты бар. Кыргыз Билим берүү академиясында сайты бар. Ошол жерде стандарттагы берилген маалыматтарды сиздер ошол сайттардан алып пайдалансаңар болот. Ошондой эле жанагы окуу байыстык план чыккан Кут билим газетасында. Ошондо жүрөт агай бөлүнөт. Атайы ак кара менен жазылып турат. Чет тилдери жана технология предмети 5 класстан 9 класска чейин эгерде класстагы балдардын саны 30дан ашса, анда 2 топко бөлүнүп окуйт деген. Демек, 2 башка акча төлөнөт бул жерде. Рахмат агай. Мен ушуну билейин дегенде, ошо былтырда бөлүнүш керек, бирок бөлгөн эмес турбайбы. Ошол газетаны көтөрүп барсаңыздар, ошол тиги бөлбөй аткан тиги адистерге. Макул агай. Мунун үчүн жооп берип калышат, аны эскертип коюңуз. Айтып атат. Былтырда бөлүнүш керек болчу. Бул айтат. Башка мугалим жок болсо, Былтырда бөлүнүш. Кыз бала болбойт. Кыз бала болбойт. Катуу информатика бөлүнөт, топ технология. Бул жанагы кабинет боюнча сөз болуп атпайбы? Мындай 8-9 класстарда китеп жок болуп, математика табылмаган. Бирок калдын технология программасы планы стартон менен өткөрүлүп атат. Буга эмне дейсиз? Кандай мен укпай калдым элечи. Кайталап койсоңуз сурооңузду. Галия эже. Эмне дейсиз? 8-9 класстарга сиздин программа менен өтсөк жакшы болот эле. Куроо КАОнун программасы менен өткүлө ал стандартты жетишат. Жогорку жактан программа. Бул жерден эки программа деген жок. Ошол программанын негизинде сиздер календарь. Микрофонуңарды өчүргүлөчү. Эми жана кабинет боюнча дагы бияктан угуп калдым. Мисалы үчүн ошол мектепте өтүп аткан предметтердин айрымдары дептер китеп менен эле чектелип окушат. Көпчүлүгү. Анан могул техникалык каражаттарды колдонушат. Ал эми технология тармагы бар. Баардыгы тең түрдүү көргөн. Бирөөндө бояп иштесе, бирөөндө жугач менен. Бирөөндө болсо тиги декоратив прикладдык өнөр менен. Анан кантип кайсы предметке кабинет бериш мектептин жетекчилери ойлош керек да. Мисалы үчүн, бая бала элебаса эмчек жок дейт. Ошол предметтин ошол кандай каражаттарды колдоносуңар, ошого муктаждыкты силерде өзүңөр айтышыңар керек да. Ошол жанагы мен айтып аткан стандартта дагы жазылып турат. Технология жана көркөм өнөр предмети боюнча сөзсүз кенен жарык кабинет бөлүнүп бериш керек дегенчи. Ошол жерге карасаңыздар, анан эгерде кабинет албасаңар, өзүңөргө толтура проблема. Биринчи этаждан экинчиге, экинчиден үчүнчүгө жүрүп жүрөсүңөр. Анын үчүн өзүңөрдү аракет кылып, түшүндүргөнгө убакыт келди. Аракет кылып алыңар. Кандай? Кара биздин орусча Эми бул жерде Мен ошо бул агай сулар тууралуу маалымат берсин деп суранып атты. Телефонун берди. Туура түшүнүңүздөр, орусчадагы маалыматты айна үлеже бере кетсин. В программе 1-4 классы изобразительно-художественное творчество. Это первое поколение госстандарта, это 2004 года. 5-6 классы по стандарту 2015
года. 14-го, то есть года. Там уже изданы учебники и методические пособия для 5-6 класса по технологии. 7 класс – это 2004 года. По 2004 году по госстандарту и по программе будете проходить. То есть все компетенции расписаны в документации августовского исследования вот по этому береме. Если есть на русском вопросы, тогда потому что время ограничено. У меня есть вопросы на русском. Өчүргүлө чалды микрофонуңду. Сендерде жок, сен айткан. Бир кишиде. Потому что мен азыр бо бүтсүнчү технологторго. Алдыякта барбы кимиңиз? Замир агай, дагы суроо нарындан. Олай. 5-класс технология боюнча китеп чыкты. 7-8-9 качан чыгат болду экен ошо. Олай дөшө китептин астында. Микрофонду өчүп коюп. Өчүгүлөчү микрофонду өрөт. Булбачата. Технология экөө бириккен чечем менен колум бик бишсап жарым. Анда биз дагы ошондой. Өрөсөжө. Оу. Өрөсөжө. Микрофонуңузду өчүрүңүз. Рахмат. Ооба. Элдин баары боюнча сөз болду. 7-8-9 китептери качан чыгат деген суроо болду. Биздики жана 5-6 класс менен азырынча токтоп турат. Бул элге билим берүү министрлиги ошол жана сиздер атаган класстар боюнча конкурс уюштурган. Авторлор иштеп атат. Бирок ошол китепти ошо басуу эте алгандай болот. Кандай конкурстун натыйжасында китептер кимдин китептери чыгат деген маселе азырынча чечилдик. Бул окуу жылында менимче үлгүрбөйт болушубуз керек. Балким кийинки окуу жылында ушул китептер басылып чыгышы ыктымал. Эгерде ыкчамыраак бул маселе чечилип калса. Азырынча бул китептин бул класстардагы материалдарды мен жана сиздерге айтпадымбы? Азыр эми ааламдашы доору болуп калды. Интернет маалыматтарынан каалаган маалыматты тапсак болот, аракет кылыпчы. Аракет кылсаңыздар өзүңүздөр дагычы. Анан могул курска келип менен баягы байланышып, ошол сабак иштермелерин алмашып атышат. Эгерде сиздер дагы ошол электрондук почталарды биздин адреске жөнөтсөңүздөр, ошол группага кошулуп болгон жаңылыктарды ошол жерден аласыздар. Балдарыңар өчүгүлөчү, улбажырат бияка. Кыргыз Билим берүү академиясынын сайтында дагы болгон жакшы жаңылыктар болсо, дароо биз ошолорго берип атабыз жаңылыктарды. Ошол жактан да алып пайдаланып турсаңыздар болот. Замир агай, 7-8-9 класстын китептери биз окуган герман технология боюнча басым жазалып жакшы болот эле бизге. Угулбай атат жолдоштор. Конференция болуп атабыз. Кайталап койсоңуз сурооңузду. 7-8 класс, 9 класстын китептери бизде германский технология өтпөдүк беле, Бишкек каракол. Ошого басым жазалып өтсө, ошолордун материалдары абдан жакшы болот эле да. Так, жакшы. Бул жерден биз дагы ошол китепти түзүүдө бизде жайзет деген бар да. Өзүңүздөр бул жерде 7 жылга жакын эксперимент жүргүзүп, ошол 7 биздин областтын борбордогу мектептерди жабдып, анан болгон тажрыйбаларын алмашып кетти эле. Ошол бизге келген кызматташкан Христиан Хайн деген атайы адис
ошолордун түзгөн материалдардагы ошолордо эске алынып колдонулуп атат. Анан могул окуу китебинде 100% маалыматты камтуу мүмкүн эмес. Китепте ченелүү гана бир маалыматтар берилет. Колдон келишинче ошол өзүңөрдүн тапкан материалдар менен дагы кошумчалап балдарга билим берсеңиздер, мындан да жакшы болот. Бул сиздерден чыгармачылыкты талап кылат да. Рахмат. Кандай суроо болот? Алло. Ассаламу алейкум. Оу, угатам. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Айта бериңиз. Не болду, укпай калды? Оу, угатам. Алло. Угатам. Мен районунан чыгып жатам. Мен ушул мектепте иштегениме 30 жыл болуп калды. Ушул жерде азыр 5 класстан 7 класска чейин программаларда электричество боюнча, ошолор боюнча технология аз бүт бардыгы электростаноктор боюнча. Өзүм тамак ашыбыздын жасаганда бүт электрлер боюнча болот. Ошондо физикалык коопсуздук эрежесин майлы кошумчалап айтып кетебиз. Бирок ошолордо андан сырткы библияда колдонуучу инструмент бардыгы эмнеге келди. Россияга кийин балдардын бардыгы 100% мектеп билим менен иштеп атат. Мурунку технология окутканыбыз азыркысында сал азыр болуп атат. Ушунда базаңар эле. 9-8 класста жок деме болуп атат. Биз жарым жылда чеченияны өтөбүз. Жарым жылдан дагы жааныштырып көрөбүз. Сиз айткан эми ол эле түшүнүп өзгөртсөңөр болот. Биз өзгөртсөк, дегилер былтыр жамын эжекем ошолорго толук ошону өтүңөр деген эле. Буга кандай болот? Болуптур, рахмат. Жооп берсеңиз. Бул жерде мындай болот атты. Технология бул жаңы интеграцияланган предмет болот койбу? Эми мында баягы черчение деген бизде предмет бар эле, билесиздер. Бул предмет толугу менен жок болгон жок. Ошол предметтеги негизги азыркы учурда талапка жооп бере турган темалар калды технологиянын ичинде. Анан бул жерден өзүңөр дагы эмгектин кайсы тармагы болсо, ошол тармакка черчениядагы билимдерди беришибиз керек. Анткени сиздер жакшы билесиздер, черчение бул техниканын тили. Бул тилин билбей туруп, анын ичиндеги дилин билүү мүмкүн эмес. Мисалы үчүн курулуш чиймесин алалы. А жерде атайы ген план деген тема бар. Анан үйдүн 3 тарабынан фасад, план, анан кийин разрез деген, кесилиш деген темалары. Ошондой эле кандай курулуш материалдары кандай белгиленет. Үйдүн ичиндеги мебелдердин шарттуу белгилери. Бардыгы тең. Балдар кааласа да, каалабаса дагы кийин ар бири там салат. Жок деген кандай салат. Кайсы тарапты каратып салат. Жана бул жерде дагы мейкиндикте пространственный мышление деп коет, мейкиндик. Терезелери кайсы тарапты караш керек. Ушунун баардыгы тең эске алынган. Эгерде бул берки силер бизде каражат жок деген темаларды ошол курулуш чиймесине басым жасасак, бир сейректик убакыт ала турган материалдар, бир сейректен ашык убакытка дагы жетпей каласыңар. Бул материалдардын баарын түшүндүрүп. Ошол турмушка келечекте керек деген темаларга басым жасашыңыздар керек. Анан бул жерде мына сиздер деле мектепти бүткөнсүздөр да. Айрым мугалимдердин өткөн темалары ушул убакка чейин эсиңиздерде бар да. Керектүү темалар. Калгандары унутуп эле калбадыбы? Демек, биз жерде сиздердин чыгармачылыгыңар керек. Жанагы календарды тематикалык план деп атабыз. Бул тематикалык планды ар бир мугалим өзү жазыш керек. А жана биз даярдап берген программа бул окууну жаңы бүтүп келген балдарга. Ошондой эле кыйналып аткан башка предметтен
mugallimlerge ылайыктаса болот. А калган mugallimlerge чыгармачылык өзгөртүүлөрдү коркпой эле киришсеңиздер болот. 5-7 класстарда эле технология сабак бар го, 8-9 класстар Мен баркымы? электрондук почтабызды кантип Саламатсызбы. Аксырөөнүн жомакынбаев мектебинен чыгып атам. Мектеп биткен мектепке чыгып атам. Технологияны бүткөн. Кыргыз академиясынын атайы мына телефондорун жаздырдым. Ошондо календарды тематикалык планды алганга аракет кылдым. Ал жерде кандай методду колдоносуңар, кандай каражатты колдоносуңар, Анчам биздин затыбыз өзгөчө болот деп туруп. 5 класска фартук, 6 класска юбканы, 7 начканы кирип өтсөк болот жалап. Анан 7 кыштан чыгат. Сизден ушуну сурайм эле. Рахмат агай көрүшүңүз үчүн. Жакшы угулбай атат. Аксурөйдү кайталап коесузбу? Кайталап коесузбу? Аксурөйдөн чыгып атам, мектебинен. Мен мектепте иштейм да. Сиз анча-мынча нерсени өзүңөр шартыңарга жараша өзгөртсөңөр болот десе эле. Ошо өзгөртүп алсак болот. Мисалы үчүн 5 класс фартукту 5-класста фартукту 6 класска юбканы 7 класска начинашына кошуп өзгө кичине өт болобу? Анан 7 класстын мектеби чыгабы? Анан 8-9ка сеченияны толук өткөнгө болбойт экен, аны өзгөртсө болот дедиңиз агай. Рахмат кылганыңыз үчүн. Чеченияны өткөнгө болбойт деген туура эмес түшүнүк. Эмгектин боюнча чеченияга материалдарды пайдалансаңыздар болот. Бул жерде Союз учурунда колдонуп келген Ботвинников, Виноградов, Вишнепольскийлердин Татнакай китеби бар. Бардык мектепте бар азгал китептерчи. Ошондогу материалдарды алып пайдалансаңыздар болот. Мен үнеле көрейин. Айта бериңиз. Технология сабактарын биздиктүү формада план конспектте форма болсо жакшы болмок. Жаңы стандарт боюнча бир болсо каяктан алсак болот? Бар болсо. Бул жерде жанагы сабакты конспектлер тууралуу сөз болуп атат да. Бул жерде мындай айтар элем. Биздиктүү конспекти деген бул туура эмес түшүнүк. Ар бир мугалимдин чыгармачылыгы керек бул жердечи. Анан кайра конспекти жазып деле кажети жок. Бир темага же болсо ошол билим берүү тармагына, багытына атайы бир портфолио түзүп, живопись көркөмөнөрүн алсак, ошол папканын ичинде ушул живопись деген термин каяктан келип чыккан, кандай дүйнөгө таанымал художниктер бар, кандай каражаттар менен иштейт, ошонун баарын тең топтоп бир портфолиого топтоп, анан ошол материалды баланын жаш өзгөчөлүгүнө жараша кандай өтөсүздөр, ошону пландаштырып, анан тиркеп коюп, кийинки жылы ошол жерге кандай өзгөрүүлөр бар, эмнелери жарады, эмнелери ашыкча болуп калды, ошолорду жаңылап кайра кол койдуруп өтө берсеңиздер, бул сиздин сабактын иштелмеси бир эле жыл эмес, бир нече жылга пайдаланса болот. Анан азыр конспекти жазганда мурда биз мугалимдин позициясында жазчубуз. Мен момуну үйрөтөм, бул эсепти чыгартам же бул чиймени түшүндүрөм депчи. Азыр болсо баланын позициясында жазабыз. Мисалы үчүн окуучу могул нерселерди жазай алат. Могул терминдердин чечмеленишин билет, түшүндүрүп айта алат деген нерселерге багыттап жазышыбыз керек. Биз демек билет деп жазсак, баланы билдиришибиз керек. Бул сабактын иштелмелери боюнча дагы мага кайрылсаңыздар, азыр убакыт чектелүү болуп атат. Ошол мугалимдердин иштелмелери бар. Ошондой эле жана сиздер колдонуп аткан 5-6 класстын технология жана көркөм өнөр предметтеринде мугалимдер үчүн атайын методикалык колдонма чыкпадыбы?
Mına ошол колдомолорду мына кыял эже, айна үлежелер жазып чыкты. Жаңы талаптарды эске алып, ошого ылайыктап жазсаңыздар болот. Бул жерден де сиздердин чыгармачылык изденүүңөр керек да. Анан жалаң эле ушул технология предметине чектелип отуруп калбай, математикадан кандай жазып атат мугалимдер, же болбосо тиги башка историядан кандай жазып атышат. Салыштырып көрсөңүздөр, ошол жерден баягы көп нерсени баягы тапсаңар болот. Тигилерде кандай айырма бар, бизде кандай айырма бар. Эмнелер тигилерде эске алынат, бизде эмне эске алынбай атат. Ушул нерселерге көңүл бөлүңүздөр. Кантип сиздер менен байланыш сакталат? Здравствуйте, можно задать вопрос? Эми менин телефонумду жазып алгыланда 0708 16 11 0708 16 11 54. Мындан сырткары жана Кыргыз билим бери академиясынын сайтында ар бир биздин бөлүмдөр боюнча маалыматтар бар. Ошондо телефондордо берилген, аты жөнү, фамилиялар дагы так жазылган. Буга да кайрылсаңыздар болот. Саламатсыздарбы, ошол веб-сарды аудиозапись кылып жөнөтө аласыздарбы дейт. Буну запись кылып жөнөтсөк болобу? Буну КАОнун сайтына жайгаштырабыз. Катышылбай калган мугалимдер болсо дагы ошол сайттан көрүп, анан көп нерсе менен таанышып алсаңыздар болот. Сурооңуздар болсо дагы бизде убакыт бар. ИХТнын группасы бар, WhatsApp'та группа бар. Бул ИХТ деп атканыбыз бул изобразительный художественное творчество, көркөм өнөрдүн орусча чечмелениши. Бул боюнча биздеги повышениядан өткөн мугалимдер менен группалар бар. 4 группа бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү, мына бул жерде Турсунайлардын группасы как раз 3-чү группа. Ошондо группадагылар бири-бири менен байланышып атат. Анан ошонун баарын тең бир группа кылып да түзөбүз. Анан сиздердин адрестер керек. Так, дагы суроо бериңиздер. Жана телефонду мен сиздерге бербейт, ошондо WhatsApp группа бар. Ошого кошулсаңыздар болот. Здравствуйте, можно вопрос задать? Да. У меня такой вопрос. 8 и 9 класс. Для них ни учебников, ничего нет. В школе нет оборудования по металлу, по гибке металла, по правке металла и так далее. Можем ли мы преподавать технологию с проектной деятельностью, макетной деятельностью или нет? По 8-9 классу можете проходить, брать материалы с авторов. Мы работаем по учебнику, да. Да. Если оборудование, вы можете использовать подручный материал, и когда составляете календарный план, вы можете подобрать темы, работать с детьми, с тем материалом, который у вас есть. Хорошо, ну вот мы составляем, у нас 4-я четверть идет проектная работа, то есть работа с бумагой, у кого какая есть возможность. Там кто-то пластик, кто-то это, но металлом материалы вы можете взять из интернет-ресурсов. Мы это берем. Есть хороших материалов. Вообще преподаватель должен работать творчески, поэтому вы должны подбирать материалы и работать творчески. Проекты, это мы все... хороший материал по проектам можно составить с ребятами. Это все понятно, просто мы спрашиваем, мы можем обратиться к этому учебнику и работать пока по этому учебнику, добавляя свое какое-то новшество? Можно. Потому что нету, потому что по стандарту у нас идет гибко, правка металлов, и у нас, вот, например, в этом году возникла проблема с методистом. Поэтому я уточняю данный вопрос. Можно, так как учебников пока нету, можно. Вы можете сами подбирать темы, но это надо сразу запланировать в начале года, когда вы составляете календарный план. Да, это все запланировано. Спасибо большое. Еще есть вопросы?
Daha qanday so'rovlar keldi? Если есть вопросы, задавайте вопросы. Так. Эми бизде өзүңүздөр атасыздар убакыт аябай чектелүү. Анан бардык маалыматтарды берүү мүмкүн эмес. Так. Ошондой эле сиздерге биз могу жерден телефонду, анан жанагы биздин электронный сайттагы адрестерди айттык. Ошолорго жазып, анан жана мен айткан адрестер боюнча жана календардык тематикалык планды, дагы ошондой эле тиги керек болгон маалыматтарды адегенде звонить этип, тактап алып анан кийин байланышып алганга аракет кылыңыздар. Эми могу жерде кеңири маалымат Кут билим газетасынын 28 августундагы санын карасаңыздар, ошол жерде технология жана көркөм өнөр предметтери боюнча кандай өзгөрүүлөр бар, кандай эмнелерди аткарыш керек, ошол методикалык сунуштар берилген. Анан эң негизги нерсе жана бизди жетектөөчү материалдарга көбүрөөк көңүл бөлсөңүздөр, жанагы стандарттар предметтик. Ошол сиздердин берип аткан суроодогу жооптун баары ошо стандарттарда камтылган. Кабинеттин бөлүп берүү маселеси, жабдуу маселеси, анан балдардын билим деңгээлин баалоо маселелери, баалоонун түрлөрү, ушунун баардыгы тең берилген. Ошону жана сиздердин портфолиого тиркеп койсоңуздар, анан ошо боюнча иш кылсаңыздар абдан жакшы болот эле. Эми дагы бизде боюнча орусча календарлык тематикалык план барбы орус класстарга дейт. Бул жерден как раз календар тематикалык план иштелип атканда бизге да ушундай кайрылгандар болгон. Бизде жанагы окуу программасында бүт темалар орусча чыккан программалар бар. Ошону эле биз өзүбүз эле жазып алабыз деп айткандан биз кыргызча эле вариантын чыгарганбыз. Эмне үчүн принципи онлайн деген эмес. Бул жерден онлайнда бул маселени мен дагы сурадым. Жумасына өткөн сабактар. Анан айрыкча бул искусство билимдери тармагындагы темалар. Мугалимдин өзүнүн чыгармачылыгы баарынан өйдө туруш керек деген ой болду. Ошондон бул баягы 4 саат өткөн предметтердин онлайн сабактарын пландаштырды дагы 1 саат өткөн сабактар пландаштырылган жок. Муну атайы биздин Кыргыз Билимдер Академиясы тарабынан сабактардын иштелмелеринин көркөм өнөр боюнча да сабак өтүлдү. Технология предмети, предметтер боюнча сабактар бар. Ошол сайтты көрсөңүздөр болот. Я на русском скажу. На сайте Министерства образования есть видеоуроки
уроки, вы можете зайти и посмотреть там. Это с русской школы. Еще хотела сказать, там, например, ИХТ, там 5 направлений. Можете по каждому направлению создать папки специально. И раньше ученики сами собирали материалы по этим направлениям. Вместе и по технологии направлений, по каждому направлению точно так же вы можете составлять папочки и сделать проекты можете с учениками. Балдарың артын доошун маратады. Мен почтамды сурап атса. Керек болот бизге. Бул жерде англис тилинде Дамир Акматов кичинекей тамга менен экөө тең ажырабай чогуу эле жазылат. Анан Собачка Mail.ru ушул адрес боюнча калган сурооңуздарды берсеңиздер, вот мен ошол жерден шашпай жооп берүүгө аракет кылайын. Макулбу? Болдай вакытыңызды бер. Дамир Акматов, Собачка Mail.ru. Үлгүртүңөр жазганга. Так, жакшы. Вебта бизге дарс болгонда. Бизде жана ааламдашы деп атпайбызбы? Бул темасын жазсаңар эле, сабак боюнча интернет маалыматтардан сабактын иштелмелерин тапшырат. Биздин кыргыз тилиндеги сабактар алгач өзү кире баштады. Бир беткей маалымат менен чектелбестен, ааламдашы доорунда көп маалыматтардын ичинен керектүү маалыматты тандап алганга, сиздер дагы ошондой окуучуларды болот эле. Катыраак сүйлөсөңүз. Салам кандай өзгөрүүлөр бар 7 класста? Кандай болбой калды? Көркөм өнөрдө 7 класста кандай өзгөрүүлөр бар? 7 класста бул жерде өзгөрүү сааттын жүктөмү ошол эле 1 саат бойдон. Окуу даярдалып атат. Мугалимдер үчүн методикалык колдомо. Чатка жазат го. Авторлор буюрса кийинки жылы чыгып калышы ыктымал. Рахмат агай. Эч нерсе эмес. Не дейт? Саламатсыз агай, сизде бар программаларды технология сагынын электрондук вариантта алсак болобу? Программалар Кыргыз Билим Берүү Академиясынын сайтында коюлган. Жерде стандарттар, программалар, ошондой эле министрликтин сайтында дагы эле программалар дагы коюлган. Ал үчүн министерствонун сайтына кирип, Дежана жыгып отурсаңар, стандарт, программалар деген көрүнүшү бар. Мисалы үчүн окуу китебин бассаңыздар, кайсы окуу китеби деп орус тилинде болобу, анын варианты чыгат. Аны скачать этип алып иштесеңер болот, эгерде окуу китеби жок болсо. Технология сагынан бардык окуу китептерин электрондук вариантта
Ben janağı bergen internetteki adres boyunca bizler bana jönötüp bersеңiздер kat. Bu kitapların elektronlu variantını sizlerge jönötüp hareket Ağay Turan. Yemi sizlerge aytpadым. Kalender tematikler kullandı. Her bir muhalefet an için sizlerde o var. Anan ortamıyla kalender koysun gerek. Bizde iki inersi var. Muhalefet sataşkan. Kalender'da kullandı. Bunda savaktın teması kaçan ötün löttüğü degen grafalarga gana жооп берет. Экинчи нерсе бул календардык тематикалык план. Аны болсун өзүңүздөр билесиздер. Ар бир мугалим информациясын бул жерден вариантын карап ошол темаларга ылайык oturup alsanızdır, alt temalar okuyun arasında var. Çerçeve okuyduğumuz gibi bu boyunca şimdi gösterdiğimiz gibi sisteminin dolkanğa razımız. Bardıq meselelerin teң çeçip alуу özüңүздөр көрдүңүздөр эмес. Колдоп келсе жана берген адрестер боюнча байланышсаңдагы анан калган маселелер силерге үйгө тапшырма. Эң биринчи кезекте жел соолуңарды карагыла, анан калганын буйрса болот. Болуп турганда саламатта калыңыздар, бар болуңуздар. Selamat ағайын. Сізге Мақұл, жақсы.